байыртадан бери азектеп келген эң бир сүймөнчүктүү майрам Норус майрамы. Бул майрам өлкөнүн бардык аймактарында салттуу түрдө белгиленет. Анын бири Өзгөндө Осмон мамлекеттик университетинин Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде өткөрүлүп жатат. Элем бир келет дебегин кызым, айланай кызым, бактылуу бол. Майрамдык кечеде кыргыздын үрп-адаты, нарк насили көрсөтүлдү. Студенттер кыз узатуу салтын көрсөтүп, кыз турмушка чыгаарда кошо кошулду. Биз бул образ менен мен илгерки энелерибиз ушундай кийимдерди кийишип, белечектерди кийишип, кыздарын кошо айтышып узатышкан. Бүгүнкү иш-чарада дагы мен эненин ролун аткарып, кызыма кошо айтып, узатып, эки жакка бата берип, анан жөнөттүм. Бүгүнкү иш-чарага биз кыска эле убакытта даярданып калдык. Биргеликте Өзгөн район маданият үйү менен кошо даярдандык. Бизге колдоо көрсөтүп, колледжден дагы колдоо көрсөтүштү. Бул эми Норус майрамы эзелтеден эле бери келе жаткан майрам. Биз ошол майрамды дагы да биз жаңылагандай кылып өткөрүп келебиз жыл сайын. Кече өр, оюнзук жана шаңдуу чыгармалар менен коштолду. Улуттук оюндар, мелдештер болуп, анын ичинде балдардын аркан тартыш оюну кызуу өттү. Майрамдык дастарконго өзгөчө көңүл бурулду. 7 түрдүү даамдан турган улуттук тамак-аштар, суусундуктар коюлду. Норус майрамы болотуна байланыштуу бул жерге сүмөлөгүбүз бар. Озачыктар келип, кеңири даамдасаңыздар болот. Майрамга карата кыргыздын ак боз үйү тигилди. Колледждин жамааты тарабынан жакшы тилектер айтылды. Мен ушу жалпы Ошмунун жамаатын, Өзгөн эл аралык медколледждин жамаатын жана жалпы калкымдын баарын ушу Норус майрамы менен куттуктайм. Ден соолук каалайм. Үйүндө бакыт, тынччылык, асман ачык болсун, тынччылык болсун. Дайыма иштеринде ийгилик коштоп жүрүсүн каалайм. Жаңы жылда жаңылануу, жакшылыктар жылыбыз. Уюштуруучулар иш-чараны жаштарга улуттук каада салтты үйрөтүү менен улуттун улуулугун даңазалоо максатында уюштурушкан. Өзгөчөлүгү бул кыргыздын каада салтын белгилөө менен студенттерге дагы бир кошумча иретинде таалим тарбия иретинде жүргүзүлөт. Майрамдык кечелер Ошмунун Өзгөн эл аралык медициналык колледжинде дайыма уюштурулуп турат. Буга чейин 1 айлык кайрымдуулук акциясы жарыяланып, студенттер Өзгөндөгү карыяларга ар тараптан жардам колун сунушкан. Бир эле ушул Норус майрамы менен чектелбестен Өзгөн райондук маданият бөлүмү менен биргеликте Өзгөн районунда кандай иш-чаралар болбосун баардыгына активный катышып келишет. Өзгөн районунда 1 айлык акция жарыяланып, биздин студенттерибиз ыктыярчылар Өзгөн районунда жалгыз бой калган карыяларды үйүнө барып, жардам берип, үй тиричилик иштерин кылып берип атышты. Кайрымдуулук акцияларын уюштуруп жатышты. Ошмунун Өзгөн медициналык колледжи медициналык окуу жайы болуп 2000-жылы ачылган. Бүгүнкү күндө окуу жайда 400гө жакын студент билим алууда. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары.